Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисинде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде ошол бир адам ушунчалык бул дүйнөгө күнөөгө, арамга батып, илгерки коомдордогу болгон адам. Бул реальный окуя, пайгамбардын оозунан чыккан. Бул вымышленный, мифология бир история эмес, уламыш эмес, бул реальный болуп өткөн окуя. Бул адам адамдардын канын, баягы билегине чейин канга баткан деп коебуз. Бул адам 99 адамды өлтүрүп, анан ошол какой-то баягы угрызение совести, ошол нерсени сезип, ошол 99 адамдын жанын кыйганын бул туура эмес экендигин душасында, ички жан дүйнөсүндө ошол кичине тырмалап турган үчүн өзүнүн күнөөлүү сезип, кантип мен тазалансам болот ошол нерседен деп бул сурап изденип баштайт. Ошол бир ибадатканага барса, ал жерде ибадатканада бирөө аябай каттуу сыйынып аткан бир адам болот. Аябай сыйынып аткан адам. Андан сурайт: 99 адам өлтүрдүм эле, мени Кудай кечиреби деп сураса, жогоруда айтпадыкпы? Курсак ач менен курсагы токтун эмне проблемасы бар депчи. Экөө бир ойношу мүмкүн эмес. Курсагы ачтын, анын ою башка, курсагы токтун анын ички жайын дүйнөсүндө жүргөн стихиясы, анын тартылып аткан күчү башка. Баягы ибадаткананын ичинде ибадат кылып аткан, Кудайга шунчалык берилип, о Аллах деп сыйынып дуа кылып аткан адам, баягы 99 адамды өлтүрүп келген адамды ошондой баягы исповедь кылып атпайбы эми? Признаниясын 99 адам өлтүрдүм эле, мен Кудай кечире билсе, баягы адам чалкасынан кетип, кокуй, ушунча күнөө иш жасап салдым, сен Кудай кечирбейт сени деп, баягыны шунчалык оор сезип жиберди. Мен баягы чөйрө маселесине сүйлөп атам. Адамдын окружениясын, бул мечиттен чыкпаган инсан менен көчөдө жүргөн, могу жашоодо, реальный жашоодо жүргөн адамдын ортосундагы различиясын айтып атам. Ошол жерден тиги чалкасынан кетти. Сени Кудай кечирбейт. Бул жакта бул аябай каттуу сыйынып берилип аткан адам, бул сүйлөгөн гыйбатына переживать этип атат. Бирөөнүн этин жеп койдум, Кудай эртең мени азапка салат депчи. Бирөө ушак сүйлөп коюп, ошол ушакчы болсо, ушагына, же болсо бирөө кичине бир анча-мынча коррупционер болуп, взяткасын алып жеп койгон болсо, ошол нерсесине күйүнүп, ачынып, может, ошол анын душасын тырмап аткандыр, ички жан дүйнөсүн ушундай кыйнап, азапка салыпчы. А бул жерден киллер келип атат. Убийца. Деди эле баягы айтты, мен бул жакта ушундай кичине нерсеге ушундай болуп аткан, сен адамдарды өлтүрө, сен кечирбейт дегенде баягы адамдын ачуусу келгенден, анда хорошо деп туруп ошол жерден аны өлтүрүп туруп 100-чы кылып коюп. Ал жерден чыгандан кийин дагы ушул выходты издеп атат да, анан ал адамдарга бирөөлөр посоветовали, совет беришти. Тиги жерге барсаңыз, ошол жерде бир ушундай билимдүү, мындай Кудайга сыйынган адам бар. Ошондон барып сурасаңыз, ответти ошондон табасыз деп жөнөттү. Ошол адамга барды. Баягы убийца, киллер ошол адамдын алдына барып, мен ушундай кылдым эле, ушундай адам өлтүрдүм, мынакей 100 адамды өлтүрдүм, Кудай мени кечиреби деп баягы суроо узатты. Туугандар, адамдын илимсиздиги, чаламолдо дин бузар деп илими тайкы болгон инсандар бардык нерсеге болгон суждениясы, мен айтып атпаймынбы? Ар бир нерсеге болгон чечим, көз карашы субъективный болот. Субъективный болгон үчүн бул баарынын пикири бирдей келе бербейт. Ошон үчүн усулул фикх деп бизде ошол укук маселесинде ошол основалардын бири Куран, сунна, ижма деп коет. Бирден келишим, алымдардын ортосунда беспорный келишим, бул ижма маселеси болот. Мына ошол субъективный көз караш. Бул ар бир адамда ошондой нерсе болгон үчүн адамзаттын жашоосунда какой-то бир порядок, эреже болуш керек. Ошон үчүн мисалы туугандар, жашоонун тартиби ордуна түшүш үчүн биз үчүн мыйзам бар. Закондун алдында баары тегиз, бардыгы бир деп. Эгерде бул адамдардын өзүнө коюп, алардын адамгерчилигине ишенип коюп, жашай бергиле, бирок эч кимге зыян тийгизбегиле болду десе, мыйзам жок болсо ошол жерде хаос башталат. Эч качан адамдар запретный плод сладок дегенде обязательно ошол нерсени жасаш керек, кылыш керек. Ну, одним словом, бул жашоо ушундай. Кыскасы, баягы илими жок болгон инсан, субъективный мнение, баягы баа берип аткан, оценка берген инсан, ошол жерде чексиз болгон кудуреттүү Аллах субханаху ва таала Кудайдын марттыгын, Аллахтын кечиримдүүлүгүн, Кудайдын мээримин чексиз экенин элестете албаган, өзүнүн ички тар дүйнөсү, бирөө келип көчүмдө бир тепсе, ошону бул 10 жыл эсинен чыгара албай, кечире албай жүрүшү мүмкүн. Ошол адам өзүнүн мээримин, өзүнүн кечиримдүүлүгүн, өзүнүн ырайымдуулугун бул адам чексиз Аллахтын ырайымдуулугуна салыштырып, ошо менен аналогия кылып атат дагы. Бул билбей жатат Аллах Тааланын кечиримдүү экенин. Аллах анын кечирип салышын.
Аллах Таала Куранда айтып атат: "Я кул я ибадаллазина асрафу аля анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах. Инналлаха ягфиру зунуба джамиа иннаху хуал гафурур рахим." О, айткын, өздөрүнө ысырапкерчилик кылып, өздөрүнө зулум жасаган дегени эмне үчүн адам өздөрүнө зулум жасады? То есть күнөөгө баткан адам ал только өзүнө жамандык кылып атат. Ал Кудайга жамандык кылган жок. 7 миллиард, 8 миллиард население азыр земной шар Кудайга ишенбей, сыйынбай, намаз окубай койсо Кудайдын мүлкү, кудурети бул нерседен кемип, Аллах Таала депрессияга, стресске кирип кетпейт, могу звездалардыкына окшоп. Ошентип баягы өзүнүн тар дүйнөсүнө Кудайдын чексиз рахматын салыштыра койгон үчүн бул адам мынакей баягы адамга кечирбейт сени деп баягы күнөөсү хоть кичине исправленияга келип аткан адамды кайра ошол күнөө жолго түртүп койду. Алымга барды эле, алым ага мен 100 адам өлтүрдүм деди эле, Аллах кечирет деди. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Кудайдын кечирбеген күнөөсү жок. Бардык күнөөлөрдү кечирет. Болгону сен деди, азыр чөйрөнө алмаштыр деди. Ошол жашаган жериңди таштагындагы паланча жерге, шаарга барып, ошол жерге бар, ошол жерде жашап, ошол жерден Кудайга тобо кылып сыйын деп жөнөттү. Туугандар, бул хадисте келген пайгамбардын сөзү. Ошол адам жөнөп кетип баратып, жолдо ажал келип, бул адам өлүп калды. Жетпеди, ошол баягы назначенный пунктка жетпей калды. Анан ошол жерде периштелер, рахмат периштелери келди, азап периштелери келди. Ошол периштелердин кыскасы бул адамдын жанын ким алып кетиш керек? Тозоктун периштелери алып кетиш керекпи? Же муну бейиштин периштелери алып кетиш керекпи? Ошол жерде кыскасы булардын ортосунда спорный вопрос пайда болду. Ошол спордо азап периштелери айтып атат: бул бир дагы ибадат кылган эмес Кудайга. Бул колу жамандыктан, мунун бардыгы 100 адам, мына канга боелгон адам, канча деген адамдын жанын кыйган. Ошон үчүн бул тозокко татыктуу, биз муну тозокко алып кетебиз десе, периштелер айтты, бул деди путь исправленияга түшкөн, тоба кылып кетип аткан жеринен өлдү бул. Муну биз бейишке алып кетебиз деп, кыскасы финальный исход эмне болду? Ошол спордун, туугандар, бул адамдын кетип бараткан багы точка А менен точка Б'нын ортосундагы расстояниянын ортосун отмерять этиш чечимге токтолушту. Кыскасы ошол кетип бараткан жерге канча калган, чыккан жеринен өлчөп көрүшсө, баягы бараткан шаарына кичине өтүп кеткен экен. Бир аз. Исход не? Бейишке алып кетишти. Рахмат периштелер бул адамды бейишке алып кетти. Туугандар, бул мени бизге аңдатып атат. Ушул хадистен, ушул окуядан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эмне үчүн бул жөн эле бир байка эмес да, бул сказка эмес. Ошол хадистин ичинен бизге пайдалуу болгон, извлекать эте турган аябай көп сабактар бар.